Тренд Yolga катталуу. Маанилүү. Тренд Yol маркетплейсинде дүкөндү каттоо түрк юридикалык жактарына гана жеткиликтүү. Түркиянын Тренд Yol маркетплейсинде катталууну баштоодон мурда аянтчада ийгиликтүү катталуу үчүн документтердин толук тизмесин даярдашыбыз керек. Компанияны каттоо жөнүндө күбөлүк. Соода тизмесиндеги катталуу күбөлүгү. Жеке салык номери, ЖСН, банк эсеби. Дүкөн катталган юридикалык жак үчүн атайын ачылган банк эсеби көрсөтүлөт. Ошондой эле сизге түрк телефонунун номери жана электрондук дареги керек болот. Бардык документтерибиз даяр болгондон кийин биз каттоону баштасак болот. Google'га өтүп, Тренд Yol'ду жазып, биринчи шилтеме боюнча өтөбүз. Экинчи кадам катталуу баскычын басабыз. Кийинки кадам бул биздин товарларды сата турган категорияны тандоо. Бул формада биз төмөндөгүлөрдү толтурабыз. Аты жөнү, электрондук почтанын дареги, уюлдук телефондун номери, сата турган продуктунун категориясын тандоо, компаниянын түрүн тандоо, компания катталган аймак, сиздин номериңизге келе турган сан ариптик код, салык номери, аягында районду тандаңыз. Ал облусту тандагандан кийин жеткиликтүү болот. Девам эт, улантуу баскычын басыңыз. Андан кийинки маалыматты толтуруу керек. Компаниянын аталышы, жеке салык номери. Андан кийин өтүнмөңүз каралып жаткандыгы жөнүндө билдирүү аласыз. Андан кийин аккаунтуңузга кирүү үчүн сыр сөз түзүшүңүз керек. Кийинки кадамда дүкөн жөнүндө маалымат толтуруу керек. Дүкөндүн аталышы, компаниянын түрү, салык инспекторунун маалыматтары, алар каттоо күбөлүгүндө бар. Почтанын дареги, айбан, эсеп фактурасынын түрү жана маалыматтарды ырастайсыз. Кийинки бетте сиз көрсөтүшүңүз керек. Жүк ташуучу компания, шаар, аймак, дарек автоматтык түрдө толтурулат. Аны Мерсис номеринен алат. Кийинки баракчада төмөнкүлөр жөнүндө маалымат беришиңиз керек. Каржы менеджери, кардарларды тейлөө менеджери. Маалыматтарды киргизгенден кийин аларды тастыкташыңыз керек. Куттуктайбыз. Тренд Yol'да сиздин дүкөнүңүз ачылды.